Саламатсыңар балдар. Силер менен кайрадан эфир аркылуу амандашып турганыма абдан кубанычтамын. Келгиле балдар. Белгилүү адамдардын жакшы бир айтылган кептерине көңүл бөлүп, бүгүнкү класстык сааттын темасын аныктап алалы. Жеңилгендер ийгиликке ишенишет. Бактылуу адамдар өздөрүнө ишенишет. Даниэль Брюне. Адам өз күчүнө ишенгенде гана бир ийгиликке жетет. Фейербах. Өзүнө ишенген адам көп нерсе жасай алат. Гумбольдт. Тоонун бийиктигине карабастан, адамдар чечкиндүү жана ишенимдүү болсо гана ага чыга алышат. Андерсен. Эң жаман ишенбөөчүлүк бул өзүнө ишенбөө. Карлейл Томас. Өзүңүзгө болгон ишенимди бузууга аракет кылгандардан алыс болуңуз. Бул сапат ичи таар адамдарга мүнөздүү. Мыкты инсан тескерисинче сизди мыкты боло аласыз деген ой менен дем берет. Марк Твен. Өзүнө ишенүү бул биздин башкаларга болгон ишенимибиздин негизи. Ларош Фуко. Достор, силер эмнеге жетирсеңер, өзүңөрдөгү мүмкүнчүлүктөрдүн жардамында жетишесиңер. Бирок өзүңөргө жетиштүү деңгээлде ишенбесеңер, ушул мүмкүнчүлүктөрдү өткөрүп жиберишиңер мүмкүн. Жашооңордо жаңы нерсени жасаганга аракет кылуу тобокелдигинен коркосуңар. Анын негизги себеби ишеним. Демек, бүгүнкү сабакта биз өзүбүзгө болгон ишенич жөнүндө сүйлөшөбүз. Өзүнө ишенгендик баардык адамдарга мүнөздүү. Ал ар бирибизде ар кандай деңгээлде гана чагылдырылат деп ишенимдүү айта алабыз. Биз кээ бир сапаттарыбызга же жөндөмдөрүбүзгө ишенсек, кээ бирлерине ынанбайбыз. Мунун себеби эмнеде? Эмне үчүн кээде тааныш кырдаалдарда дагы өзүнө ишенбөөчүлүк пайда болот? Сиз аны менен күрөшө аласызбы? Кимдир бирөөнүн өзүнө ишенбегенин кантип билсе болот? Деги эле өзүнө ишенүү деген эмне? Бул эмнеге байланыштуу? Эмне үчүн аны өнүктүрүү керек? Ушул суроолордун баарына жооп бергенге аракет кылалы. Өзүнө ишенүү деген эмне? Балдар, берилген фигуралардын ичинен өзүңөргө жаккан, силер каалаган фигуралардын бирин тандап алгыла. Бул фигуралар адамдын ички дүйнөсүн чагылдырат. Айлана. Бул сүрөт гармониянын символу. Бул фигураны тандаган адамдар элестетүүсү мыкты, өнүккөн, боорукер болушат. Ийри сызык. Бул фигура чыгармачылыктын символу. Бул фигураны тандаган инсандар образдуу, ой жүгүрткөн, ички туюмдары мыкты өнүккөн, оригиналдуу нерсени жаратуучулар. Үч бурчтук. Лидерликтин символу. Үч бурчтуктар бардык нерсени тез жана ийгиликтүү үйрөнүшөт. Алар ар кандай кырдаалды терең жана тез анализдешет. Чарчы тартипти, тыкандыкты билдирет. Бул адамдарда эмгекчилдик, сарамжалдуулук, туруктуулук, чыдамдуулук, басымдуулук кылат. Алар башаламандыкка, кооптуу кырдаалга туруштук бере албайт. Кызыктуу тесттин жардамы менен силер өзүңөр жөнүндө бир аз маалымат алдыңар. Бул тесттен соң менде ой жүгүртүүнүн кандай түрү бар? Мен киммин? Максатыма кантип жетсем деген суроолор пайда болду деп ойлойм. Жашоодогу максатыңарга жетүүгө мүмкүндүк берген адамдардын өзгөчөлүктөрүнүн бири бул өзүнө болгон ишеним. Ишеним деген эмне? Ишеним бул белгилүү бир тапшырманы аткаруу үчүн өзүндө керектүү жөндөмдөр бар экендигин билүү. Ишенимдин түрлөрү көп. Мисалы, адамга, жаратылышка, бирөөгө жумуш тапшырып жаткандагы ишеним. Ишеним болбой, иш болбойт деген макалдын мааниси да бир жумушту баштаарда бири-бирине ишенүү. Чакан ишкана ачсаң, андагы аткарыла турган ишти
жумушчуларга ишенип тапшырышың керек. Эгерде ишенбей кайра-кайра сурай берсең, ал адам кысынатта ишиң жыйынтыксыз болуп калат. Өзүнө ишенген адам башка бирөөгө да ишенет. Менимче ишеним бул бир иш жасоодогу стимул болуп эсептелет. Өзүнө ишенүү бул адамдын өзүнүн максатына жетүү же муктаждыктарын канааттандыруу үчүн өзүнүн жөндөмдөрүн туура баалоосу. Өзүнө болгон ишеним ар бир ийгиликтүү адамдын негизги сапаттарынын бири. Чындыгында ушул жол менен гана биз өзүбүздү жетиштүү деңгээлде ишенимдүү сезип, ар кандай кырдаалды көзөмөлдөп, башка адамдардан жардам сурабай, толугу менен өз күчүбүзгө таянсак болот. Өзүңө болгон ишеним бул ар кандай кырдаалды туура чече аласың дегендик. Жашоодо өзүнө ишенүү бул жеке жашоодо ар кандай социалдык жана башка ар кандай чөйрөдөгү атаандаштардын арасынан алдыга чыгуунун зарылдыгы. Жашоонун куралы, жолу. Дүйнөлүк изилдөөчүлөр ишеним боюнча эксперимент жүргүзүшкөн. Бир адамдын колун байлап, ага ысык чокту көргөзүп, колуңа басабыз дешет. Анан ал адамдын көзүн таңып, колуна муздак эле затты тийгизсе, колу күйүп кеткен экен. Демек, жанагы адам ысык затты басат деп катуу ишенип алган. Ишеним ушундай күчтүү болгондуктан, аябай ишенгендиктен денеси күйүп кетти. Ошондуктан кандай гана жумуш болбосун, адам өзүнө бекем ишенип баштаса, ишинин аягына чыгары шексиз. Балдар, силердин өзүңөргө болгон ишеничиңер канчалык деңгээлде экендигин билүү кызыктуубу? Эмне үчүн өзүнө болгон ишенимин аныктоо тестин тапшырышыңар керек? Өзүңөргө болгон ишенимди аныктоо тестин тапшыруу менен сиз өзүңүздүн деңгээлиңизди так аныктай аласыз. Чыныгы натыйжаларга жетүү үчүн бардык суроолорго мүмкүн болушунча ачык жооп беришиңиз керек. Өзүңүзгө болгон ишенимди аныктоо тестин тапшыруу бул өзүн өзү өркүндөтүүгө, демек бактылуу жашоого биринчи кадам. Анда төмөнкү тестти аткарып көрөлү. Берилген суроолорго ооба, билбейм, жок деп жооп бергиле. Түз эфирде өткөрүлгөн оюндарга чакырса, катышмак белеңиз. Сиз мыкты оюнчу болоруңузга ишенесизби? Сиз позитивдүү адамсызбы? Ракета менен учкуңуз келеби? Сиз белгилүү инсандар менен таанышкыңыз келеби? Мугалимиңиз менен урушуп көрдүңүз беле? Досторуңуз сизди айрылган кийим менен көрүшсө, тынчсызданбайсызбы? Эгер сиз кандайдыр бир иш-аракетти туура деп ойлосоңуз, милиция кызматкери менен урушасызбы? Сиз бирөө менен жакалашууну эң мыкты коргонуу деп эсептейсизби? Уурулук кылган адамды көрсөңүз, аны жарыялайт белеңиз. Көчөдө ишенимдүү басып жүрөсүзбү? Катуу борон чапкын болуп жатканда деңизди кайык менен сүзүп өтмөк белеңиз. Сиз оор жумушту баштадыңызбы? Телекөрсөтүүдө түз эфирге чыккыңыз келеби? Өзүңүздү акылдуумун деп эсептейсизби? Театрдын режиссеру болгуңуз келеби? Сиз саясатчы болгуңуз келеби? Сиз мугалимдерден жана директордон коркпойсузбу? Балдар, келгиле, тесттин жыйынтыгына назар салалы. Ооба деген ар бир жоопко 2 упай, билбейм деген жоопко 1 упай, жок деген жооп үчүн 0 упай бергиле. 14 упайдан аз болсо, сиздин өзүңүзгө болгон ишенимиңиз өтө төмөн. 15-29 упай болсо, сиз өзүңүзгө ишенген адамсыз. Кээде кандайдыр бир тобокелчиликтерге барууга туура келет. 30-36 упай алсаңыз, сиз абдан ишенимдүү, позитивдүү адамсыз. Бардык иш-аракеттериңизге ишенесиз. Достор, өзүбүзгө ишенүүгө эмне тоскоол болот деген
суроону талкуулап көрөлү. Жалкоолукпу, коркуубу же өз күчүнө ишенимдин жоктугубу? Деги эле өзүнө болгон ишенимди кантип өнүктүрүүгө болот? Өзүнө болгон ишенимди өркүндөтүү боюнча төмөнкү сунуштарга назар салалы. Далыңызды түздөп, денеңизди түз кармап басыңыз. Түз туруу, ишеничтүү басы бул белгилердин бардыгы өзүнө ишенген адамдарга тиешелүү. Ошондуктан далыңызды түздөп, ылдам темп менен басып, башыңызды көтөрүп, көзүңүздү жерден алыңыз. Өзүңүздүн кемчиликтериңизди сезүүгө аракет кылыңыз. Өзүңүздүн жүрүм-турумуңузга кылдаттык менен баа бериңиз жана кетирген каталарыңызды моюнга алыңыз. Кемчиликтериңизди же өзүңүзгө кооптуу болгон нерсени моюнга алуу менен сиз өзүңүздү гана эмес, жашооңузду да түп тамырынан бери өзгөртө аласыз. Өзүңүздүн жетишкендиктериңизди белгилеңиз. Жетишкендиктериңиз кичинекей болсо да күн сайын жазып туруңуз. Максатыңызга жетүү жолундагы ар бир кадамды белгилеп коюңуз. Сиз үчүн маанисиз болсо дагы. Мисалы, мен эртең менен боткону жедим. 20 барак китеп окудум. Эртең менен чуркадым. Мактоолорду кабыл алганды үйрөнүңүз. Адамдар мактоолорду ар кандай кабыл алышат. Кимдир бирөө уялып, жооп кайтарып, ал тургай өз кемчиликтерине көңүл бура башташат. Мактоолорду уккан кезиңиздеги мыкты реакция сиздин чын жүрөктөн жылмайганыңыз жана ыраазычылыгыңыз. Маектешиңиз үчүн эч нерсе ойлонбоңуз жана аны кошоматчылык үчүн айыптабаңыз. Сиздин айрым сапаттарыңыз жана өзгөчөлүктөрүңүз чындыгында ал үчүн жагымдуу экен деп эсептеңиз. Жылмаюу. Жылмайган адам позитивдүү жана назик көрүнөт. Адистер жылмайып маектешкендерди эл эсинде жакшы сактайт деп ишенишет. Башка адамдарды сыйлаңыз. Башка адамдарды урматтоо бул аларды баалагандыгыңызды жана позитивдүү маанайда экениңиздин белгиси. Интригаларга жана чуулганды окуяларга катышуудан алыс болуңуз. Ушак айтпаңыз. Демек, сиз жеке сапаттарыңызды жакшы жагынан көрсөтөсүз. Чыныгы досторду жана керектүү тааныштарды издеңиз. Чечим кабыл алуу кыйын болгон учурда айланаңызда сизди колдоп, жакшы кеңештерин бере турган ишенимдүү досторуңуздун болушу маанилүү. Көбүнчө достордун колдоосу менен өзүңүзгө жана өз күчүңүзгө ишенүүгө болот. Эгер сиздин жаныңызда андай адамдар жок болсо, анда аларды издөөгө, жаңы таанышууга, социалдык чөйрөнү кеңейтүүгө аракет кылыңыз. Демек балдар, өзүнө ишенген адамдар ийгиликтүү, энергияны аз талап кылышат, жашоосун жакшы көзөмөлдөп, ар кандай кырдаалда туура пайдаланышат. Өзүнө болгон ишеним эмне себептен керек деп ойлойсуңар? Жеке жашооңду туура көзөмөлдөөгө, ар кандай кырдаалдан чыгууга көбүрөөк мүмкүнчүлүк түзүлөт. Зарыл болгон учурда жок деп айтуу жөндөмүн берет. Өзүн өзү баалоого өбөлгө түзөт. Туура пикир айтууга, айлана чөйрөгө болгон ишенимди арттырат. Ишеним 3 негизден турат. Адекваттуу өзүн өзү баалоо, максаттын так болушу жана максатка жетүү үчүн ресурстарга жана көндүмдөргө ээ болуу. Өзүнө болгон ишенимди арттыруунун негизги булактары: сезимдердин туруктуулугу, нерв системасынын күчү, максаттын тактыгы, акылдын бекемдиги, жоопкерчилик, өз алдынча иш-аракеттерди аткаруудагы тажрыйба, өзүн өзү сыйлоо, өзүнүн иш-аракетиндеги жаңылыштыктарын кабыл алуу, өзүн өзү көзөмөлдөө, өзүн өзү башкаруу жана өзүн өзү жөнгө салуу көндүмдөрү, ийгиликке умтулуу, катаал
идентификацияларды, принциптердин, стереотиптердин жоктугу, жоопкерчилик, ийкемдүүлүк, жашоого болгон чыгармачыл мамиле, көз карандысыздык. Балдар, өзүнө болгон ишенимди арттырууга тоскоолдук жаратуучу булактарды да эске алып, дал ошол сапаттардан, иш-аракеттерден арылууну сунуштайм. Анда дыккат көңүл бургула. Тынчсыздануу, нерв системасынын алсыздыгы, максаттын туура так коюлбагандыгы, өтмүштү ойлоо жана сындоо, өзүн өзү туу тутуу, уялчактык, ачуулануу, өзүн өзү баалоонун жетишсиздиги, тынчсыздануу. Балдар, өзүнө ишенимдүүлүгү жогору адам менен өзүнө ишенимсиз адамдын айырмасы эмнеде? Өзүнө ишенимдүүлүгү жогору адамдардын жүрүм-туруму тың жана оор басырыктуу көрүнөт. Алардын көз карашы ачык, кыймыл-аракети бир калыпта, токтоо жана ишенимдүү үнү бар, ызы-чуу салбайт, кыжырданбайт. Өзүнө ишенбеген адам уялчаак, жүрүм-турум аркылуу көрүнөт. Мындай адам өтө тынч, бүкүрөйүп басып, башын ылдый каратып турушу мүмкүн. Тики кароодон алыс болот. Мындай жүрүм-турум менен адам көйгөйдү түздөн-түз талкуулоодон качат. Өзүнүн каалоолору жана муктаждыктары жөнүндө ачык сүйлөшө албайт. Кыйыр түрдө, пассивдүү түрдө сүйлөшүүгө жакын. Бирок сунушталган ой-пикирди же иш-аракетти кабыл алууга даяр эмес. Өзүнө ишенген адам өз позициясын коргоону билет. Ал өзүнүн муктаждыктары, ошондой эле өнөктөштөрдүн каалаган иш-аракеттери жөнүндө ачык айтып, сунуштарды аткарат. Өзүнө ишенген адам көз карандысыздыгын көрсөтүү, өзүнүн жеке пикирин коргой билүү, башкалардын туура эмес сунушун аткарбоо менен айырмаланат. Ишеним адамдын негизги максаты. Мисалы, ак барактын бети кандай болсо, биздин ишенимибиз да ошондой ак болушу керек. Ишеним деген сөзгө талдоо жасап көрсөк, иш анан өнүм. Демек, мыкты иштеп, өзүбүзгө болгон ишенимди өнүктүрүү керек. Ар дайым психологдордун ушул кеңештерин кармангыла балдар. Ошондо өзүңөргө болгон кооптонуу өзүнөн өзү кетет деп ойлойм. Генри Форд: эгер сен бир нерсеге жөндөмдүүмүн деп ойлосоң, анда сен туура айтасың. Эгер ийгиликке жетпейм деп ойлосоң, анда сен дагы туура айтасың деди. Фордтун ой жүгүртүү ийгиликке жетүү жөндөмүнө чоң таасирин тийгизет деген байкоосу жакында Мельбурн университетинин жүргүзгөн изилдөөсүндө тастыкталды. Жыйынтыгы ишенимдүү адамдар көп акча таап, карьерасында тезирээк көтөрүлө тургандыгын көрсөттү. Өзгөрүүлөрдөн коркпогула жана эч качан ошол жерде токтоп калбагыла. Жашоо ушунчалык көп кырдуу болгондуктан, алдыда эмне күтүп тургандыгын эч качан билбейсиң. Эң башкысы өзүңөргө ишенип, чечим чыгаруудан коркпогула.